президентибиз да ОПГнын мүчөсү. Мына мен билем, Октябрь революциясында ошол ОПГнын балдары митингге чыгып колдоп неме кылып турушкан. Мындай алынган бийликти коргоп турушкан. Анда президентибиз деле ОПГнын мүчөсү экен да. Президентибиз өзү интервьюсунда айтып атат да. Мен Камчы Көлбаевди чакырып сүйлөштүм деп. Жөн отур, саясатка аралашпа деп. Ошол сүйлөшүү жүргүзгөн анда президентибиз ким? ОПГнын мүчөсү болуп калабы? Ички иштер министрлиги криминалга тиешеси бар деген шек менен Кудрет Тайчабаров кармалганын билдирди. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери мурда уюшкан кылмыштуу түзүмдөрдүн мүчөлөрү менен мүмкүн болгон байланыштары боюнча текшерүү материалдарында Кудрет Тайчабаров кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, шектүү зарыл болгон тергөө иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн тергөө кызматына жеткирилген. Министрлик кармалган жаран жогорку кеңешке болгон шайлоого катышууга ниеттенип, кийин интернетке анын уюшкан кылмыштуу топтун лидери менен чогуу түшкөн сүрөтү тараганын кошумчалады. Кудрет Тайчабаров буга чейин 19 шайлоо округунан талапкер болуу ниети менен БШК арыз жазган. Кийин ага түспөлдөш адамдын 2 жыл мурун кармоо учурунда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөтү интернетке тараган. Борбордук шайлоо комиссиясы дал ушул сүрөттү себеп кылып, Кудрет Тайчабаровду талапкер катары каттоодон баш тарткан. Ал Көлбаев менен сүрөткө түшкөнүн ырастап, Бишкек эркен экономикалык зонасын жетектеп турганда ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо үчүн жолукканын түшүндүргөн. Бир катар гезиттерде журналист болуп иштеп, кийин өлкөдөн чыгып кетип, Москвада таксист жана башка иштерде иштеп жүргөн Кудрет Тайчабаров 2020 жылдагы Октябрь окуясынан кийин кайтып келип, Бишкек эркен экономикалык аймагынын директору, кийин туризмди өнүктүрүү фондун жетектеген. Ал соңку маалда соц тармактар аркылуу бийликтин дарегине сын пикирлерин да жазып калчу. Дайырбек Орунбеков Кудрет убагында Жапаровду колдогон дегендерге Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Анын айтымында, президент Садыр Жапаров убагында өзүн колдоп жүргөн тарапташтарын 2020 жылдан кийин чогулткан. Буга чейин колдооңорго ыраазычылык билдирем. Силер мени ак иштесин, мыйзамдуулукту орнотсун деп колдоп келдиңер. Эми мен ал үмүттөрдү ишке ашырам. Ошондой эле, силерден дагы мыйзамсыз иштерге барбоого, жеке кызыкчылыгыңар үчүн мамлекетке залал келтирбегиле деп суранам деп кайрылган. Колдоп келгендер билим тажрыйбасына жараша жумуштарга кирди. Жумушту алып кеткени иштеп жүрөт. Ал эми жумушту тарта албай, ар кайсы мыйзамсыз иштерге аралашкандар жумуштан алынды. Президент дагы бир сөзүндө, мен азыр жалпы журтка бирдеймин деп жакындарына дагы бир жолу эскерткен. Бул арада мен убагында колдоп жүргөм, мага боло берет деген бир канчасы камалып кетти. Ал тургай мыйзамсыз аракеттери үчүн президент жакын тууганын дагы каматып салган. Кудрет Тайчабаров убагында Садыр Жапаровду колдоп жүргөн болчу деп жазып жаткандарга, убагында колдоп жүргөндүк адамды эч кандай жоопкерчиликтен куткарбайт. Чын жүрөктөн колдоп келгендер азыр дагы колдоп жакшына эле жүрүшөт. Мындан ары дагы мен президенттин жакынымын, мурда колдоп жүргөм деп мыйзам бузгандар болсо, алар башкалар сыяктуу эле жазага тартыларын эскертебиз. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.